Ötüzeyse kadar. Ana moğay söylene. Görüyorsun ana. Kaça komnatlı olacak ya. Eki kere, eki komnatlı. Борбордогу Мээрим Нуру балдар бакчасында бала менен бала болуп жумуш күнү башталган Шайыркүл айым убакыттын кандай өткөнүн деле байкабайт. Ар бир кичинекейдин мүнөзүн жатка билип, бирин мактап, бирин алдап, айтыр баарынын көңүлүнө жакканды айтат. Анткени маанай жакшы баланын кабыл алуусунда мыкты болору дайыма жадында. Кана балдар, айлан көчөктү жасоо үчүн кандай фигуралар керек экен? Тегерек фигуралар керек экен, Бирөөсү чоң экен, Бул кайсы курт кумурска экен кана? Айлан көчөгү экен, Султандын да айлан көчөгү абдан сонун болуптур. Силерге көрсөтөйүнчү, жактыбы балдар силерге? Бүгүнкү сабактын жүгүртмөлөрү боюнча жабыштыруу сабагы эле биз айлан көчөк деген курт кумурсканын формасын, кагаздын, аппликациянын, түстүү кагаздардын жардамы менен чаптап чыктык. Жетекчинин айтуусунда бакчада кесибин сүйгөн адам гана иштей алат. Алар жумуштарын майрамга келгендей көңүлдүү бала менен бала болуп аткарышат. Мен ушу бала бакчада иштеген кыздарымды да карап кээде ойлойм, ушу бала эле кыял болуп калышат экен да. Себеби балдар менен кечке иштеп атып эле өздөрү деле баладай ушундай немеси таза. Ишигин көрүп төрүнөт демекчи, ар бир тайпанын кире бергендеги кийим коюучу жайдан эле балдардын күнүмдүк турмушунан толук маалымат алууга болот. Бакчада жалпы 6 тайпа болсо, баарынын жаш курактарына ылайык өздөрүнө коюлган аттары бар. Булар жылдызча орто тайпасы. Бала бакчада болуп жаткан бардык жаңылыктарды же боло турган жаңылыктарды камтыган ата-энелер сиздер үчүн деген бурчубуз бар. Мисалы үчүн бизде азыр жай мезгили болгондуктан ата-энелерди балдардын коопсуздугун, жайкы коопсуздугун камсыздоо максатында мындай стенгазеталарды, буклеттерди чыгарып даярдап турабыз. Балдардын күнүмдүк аш тизмеси бар. Ушул күнү эмне тамактарды ичет, эртең менен, түштө, нан үчтөдө, кечинде эмне тамактарды ичет. Мына бул жерде бардыгы камтылган. Күн тартибибиз келгенден баштап кеткенге чейинки балдар менен эмнелерди аткарабыз, бардыгы мүнөт саатына чейин бардыгы камтылган. Азырынча мен балдарым 4-5 жаштагы балдар да, алар кээ бир окуй алат, кээ бир окуй албайт. Мына ушуну эске алуу менен биз ар бир шкафка мындай сүрөттөрүн чаптаганбыз. Балдар ушул шкафтан сүрөттөрүн көрүп эле өзүнүн шкафы кайсы экенин билип алат. Программа боюнча эмне сабактар өтүлсө, балдардын бардык эмгектери бир жерге чогулсун деген максатта мындай балдар үчүн атайын файл бокстарды, папкаларды даярдаганбыз. Мына бул жерлерде балдардын бардыгынын аттары жазылып, эмне сабактар өтүлсө, бардык темалар боюнча балдар жасаган, балдардын кол эмгегинен жасалган эмгектер бардыгы мына ушул папкаларга чогултулат. Жана бул папкалар толгон кезде эн аталарга балдарынын эмгектерин көрсөтүп беребиз. Жайкы убакта иштеп аткандыктан ошол сезонго ылайык иштерди, эмгектерди жасап жатабыз. Мисалы үчүн азыр эл кайда көчөт деп, айлан көчөк деп да коебуз, эл кайда көчөт. Мына муну балдар пластилин менен жасаган, жана эле ошондой жай мезгилинде корт кумурскалар, ар түрдүү чегирткелер, айлан көчөктөр бардыгы учуп чыгат эмеспи? Мына ушул айлана чөйрө менен тааныштыруу максатында балдарды ушундай пластилин менен, кагаз менен иштетип, биз жаратылыш менен балдарды тааныштырып жатабыз. Мисалы үчүн кече балдарды мондай күлүп турган күндүн сүрөтүн тарталы деп кеңешип балдар менен мына ушундай күндүн сүрөтүн тарттык. Бул жерде биз өзгөчө ыкманы колдондук. Бул жерде ар бир бала колдорун мындай күн сары болгондуктан сары түстөгү гуашка боеп алышып, алакандары менен күндүн чачыраган нурларын жасап чыгышты. Анан көпөлөктүн бетиндеги точкаларды карайсың, канча точка бар дейм. Ошол үстүнө карап анан кийин бойойсуңар көпөлөктөрдү. 3 саны кыскыл цвет, кыскыл дөңгөнү бойойбуз. Сан боюнча бойойбуз. Ал эми коеник деп аталган тайпадагы балдардын тарбиячысы Нурпери Акматалиеванын бакчада иштегенине быйыл 27 жыл болуптур. Кыялында балдар менен иштөөнү самап кесип тандаган педагогдордун бири. Мен азыр балдарым болсо, ушу 6 жаштагы балдар, буларды мен ушу 3 жашынан бери алып, ушу тарбиялап келе жатам ушу балдар менен.
Кудайым буюрса эмки жылы даярдоо тобу менен бүтүрөм. Албетте мага абдан жагат балдар менен иштеген. Ушунчалык кызыктуу. Ар бир баланын өзүнүн психологиясы бар. Ошону таба билиш керек, биле билиш керек. Ошого жараша мамиле жасаш керек. Эң негизгиси өзүмө жаккан үчүн ушул жумушта иштеп келе жатам. Мээрим нуру Борборуздагы саналуу кыргыз бакчаларынын бири. Ачылганда мамлекеттик тил үчүн 30 жыл өмүрүн арнап, тилди бакчадан баштап окутуу керек деп жан өрөгөн филологдордун бири Зульфия Райымбековага атайын ишенип тапшырылган. Орус тилдүү шаардык балдар бакчада кыргызча үйрөнүшөт. Бала бакчада орус балдарыбыз дагы бар, башка улуттагы түрк, андан башка дагы улутта балдар дагы бар. Кыргызча үйрөнсүн деп алып келишет. Анан ыраазы болушат балдарыбыз. Жакшы саламдашкандан баштап башында жок дегенде саламдашып кыргызча сүйлөшчү эле, азыр кадимкидей эле үйгө барып ырларды айтып кыргызча сүйлөп калышты деп ата-энелер кубанышат. Сыртка чыкканда ойноп атканда орусча болбой эле өздөрү орусча сүйлөшөт. Бирок сабактар, анан тарбиячы менен байланыштары бүт кыргыз тилде, бул жерде жалаң кыргыз тилде өтүлөт. Орус тилдеги сабак өтүлөт, бирок көбүнчө кыргыз бала бакча болгон үчүн биз кыргыздын тилин, кыргыздын каада салтын, ошол өзүнүн улутун сүйүүгө, ошого балдарды чакырабыз дагы, ошого балдарды тарбиялайбыз. Өзүнүн тилин, элин, жерин, улутун сүйүп, анан кыргыз тилинде так сүйлөгөнгө үйрөтөбүз. Бакчада санитардык гигиеналык нормалардын так сакталышына өзгөчө көңүл бөлүнгөн. Ар бир баланын кол ачысы, тарагы, аттары жазылып, сүрөттөрү менен өз-өзүнчө илинип турат. Мен жогорку Кенже тобунун Жылдызча тайпасынын тарбиячысынын жардамчысы болом. Буякта биз ар бир балага өзүнчө маркировкаланган номерлери менен, сүрөттөрү менен өздөрү аттарын окуй албайт. Ошончо номерлери менен, сүрөттөрү менен полотенцаларын илебиз. Кыздарга дагы мындай тарактарына уктап турганда чачтарын тарап неметишет. Тарактары ар биринин өзүнүн тарагы, номерлери менен постоянно колдорун самындап жууп, контролдоп турабыз өзүбүз. Балдардын тазалыгына көңүл буруп, 2 маал туалетти өзүбүз жууп, өзүм карап, өзүм эметип турам. Бияка балдар кирет, ана жака кыздар кирет. Бүт баары бар. Чыкты карачы айдан биз жаралдык, ай нуру төгүл. Бул жер музыка залы, бул жерде музыка мугалими сабак өтөт. Балдар бул жерде көңүл ачууларга, ар кандай майрамдарга даярданышат. Бала бакчанын күндөлүк турмушунан сүрөт галереясы сыяктуу урунтуу окуяларды чагылдырган сүрөт көргөзмөсүнөн бакчанын аткарган иштери тууралуу көптөгөн маалыматтарды билүүгө болот. Бул жерде эгемендүүлүктүн 30 жылдыгында тартылган сүрөттөр, анан биздин бала бакчага ата-энелер комитети дагы ушу балдардын тамак ашы кандай болуп атат деп өздөрү контролдоп карап турушат. Ошол убакта ата-энелер комитетинин катышуучуларынын сүрөттөрү тартылган. Андан тышкары бизде педсовет болуп турат. Ошол сүрөттөр бар. Бул жерде ачылгандан бери көп кароо конкурстарга катыштык. Жакшы ийгиликтүү месталарды, орундарды алдык. Баш байгелерди ошол сүрөттөрдүн баары ушул биздин бала бакчанын күндөлүк турмушунан алынган. Дуал газетада бүт баары тагылып турат. Биздин бала бакчанын ичиндеги стендтер заман талабына ылайык жасалгаланган. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби. Андан кийин бул жерде 7 дубандын картасы турат. Андан тышкары бул жерде мамлекеттин туусу. Бул жерде Саякбай Каралаевдин сүрөтү. Бул жерде кыргызды манас сактаган, манасты кыргыз танытаган манастын сүрөттөрү. Бакча 140 балага ылайыкталганы менен азыр ар бир тайпада 40тан бала бар. Ата-энелердин жардамы менен кошумча дагы 100 балага керебет коюлуп, андан сырткары 330 миң сомго балдардын эс алуучу аянтчасына брусчаткалар төшөлгөн. Жетекчинин айтуусунда ата-энелер комитети бакчанын кем карчына үйүндөй эле карашат. Ар бир ушул бала бакчада көргөн жакшы нерселердин баардыгы ата-энелердин күчү менен жасалып атат. Ушул учурдан пайдаланып ата-энелерге да чоң ыраазычылык билдирем. Ушул ата-энелерибиз дайыма колдоп, жаңы бала бакча биз колдойлу, кандай немеңиз бар Зульфия Алтынбековна деп дайыма сурап турушат чынында. Көп жыл мектепте бала окуткан педагог азыр бакчада иштеп, мектеп менен бакчанын айырмасы мектепте бала үйүнө аман-эсен жетпеби деген санага тартса, бакчада баланы ата-энеси алып кеткенине кубанат. Канча да баарыбыз бала үчүн жашап, баарын балдарыбызга арнарыбызды моюндасак, Мээрим Нурунун бала баккан жамаатына ыраазычылыгыбыз чоң.